тамак аркылуу бизде өзүбүздүн элдерибизге, ушул биздин Кыргыздын улуттук тарыхын кичине элге таанытуу, жеткирүү, ушул аркылуу биздин кийинки муундарга ушул тарыхта кандай болгон, ушул Саймалы таш деген эмне, ошол сыяктуу элдерге ушул тамак аркылуу бүт баарын жеткирип көргөзүп берүү максатында биздин ушул тамакты өзүнүн шеф-поварлар ойлоп чыккан. Эми даяр болгон эттерди салабыз. Табакка, чтоб майны кыздырып, майнын ичине салабыз эттерин. Койдун этин и жылкынын этин. Эми башталды, куруу процесс башталды эми. Биз салабыз, биринчи кылып жылкынын этин салабыз. Кийинчене колор берип, анын цветин, чтоб параллель чуть-чуть. Анан койдун этин кабыргасын салабыз. Туруп жарим. Эми кичине прожарка этип аны колор берип коюп, туз салабыз. Сааттан кийин биздин этибиз курулуп даяр болду. Мына этибиз мондай цвет ушундай болот. Өзүңүздөр көрүп турган Саймалы таш аталышындагы тамактын ичинде атайын жылкынын жана койдун этинен жасалган тамак иш болуп саналат. Негизи эле бунун ичиндеги өзгөчө таштар Кыргыздын улуттук колоритин таанытууда ойногон ролу чоң десек болот. Тахмина Кенчебек кызы, Гүлчөрө Казимкулов, Нью ТВ.